Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Өлкөнүн башкы жана биринчи маалымат радиосу. Биринчиде таңкы бурулуштун негизги маселеси. Бизди өлкө боюнча угуп жаткан баардык угармандарга ийгиликтүү иш күнүн каалайбыз. Ошондой эле бүгүн Facebook аркылуу дагы биздин таңкы бурулуштун негизги маселесин сизге түз чагылдырабыз. Уктурууну Талайгүл Чабдарова жана мен Расул Багышбаев жүргүзөбүз. Режиссердук пультту Максат Мамралиев башкарууда. Ал эми Facebookка түз трансляцияган Азиз Чокморов. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өлкөдө бир топ окуялар болуп жатат. Ошондой маанилүү окуялардын катарында бул башка өлкөлөр менен өз ара карым катышты жөнгө салууга багытталган тышкы саясат. Мына ушул багытта биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жакынкы күндөрдө бир топ мамлекеттерге өзүнүн мамлекеттик жана жумушчу сапарлары менен барып келди. Биз бүгүн Кыргызстан, Өзбекстан кызматташтыгы тууралуу кеңири сөз кылалы деп турабыз. Мына ушул президенттин сапарында ошол делегация мүчөсү катары кошо барып келген меймандарды студияга чакырып, алардын ой пикирлерин дагы угуп атабыз. Кандай болду, эмне деген маселе. Ушул багытта сөз кылуу үчүн биз студияга Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Иманалиев Кайрат Олжобаевичти чакырганбыз. Кайрат Олжобаевич, саламатсызбы? Саламатсыздар. Студияга кош келдиңиз. Рахмат. Кайрат Олжобаевич, мына президент Садыр Жапаров менен 11-12 мартта Өзбекстан Республикасында болгон мамлекеттик сапарында сиз дагы барып келдиңиз. Эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты, соода экономикалык, маданий гуманитардык мамилелерди жөнгө салуунун бир жаңы тепкичине көтөрүлдү деген дагы сөздөр айтылып атат. Бирок кандай болгон күндө дагы бул президент болуп шайлангандан кийин биринчи жолу Өзбекстанга барды. Ага чейин дагы сапарлар болду. Деги эле кандай кабыл алды? Биз ушул суроодон баштайлычы. Өзбек туугандар биздин делегацияны, биздин жаңы президентти кандай кабыл алды? Сүйлөшүү маанайы, кызматташуунун бир өз ара мамилелер кандай болду? Ушулар тууралуу айтып берсеңиз алгач. Рахмат. Чын айтканда биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун Өзбекстан Республикасына болгон расмий иш сапары өтө жемиштүү болду десек болот. Өзбекстан тарап өтө жогорку деңгээлде тосуп алды. Абдан жылуу маанайда чоң даярдыктар менен эң негизгиси эки өлкөнүн пайдасы үчүн бир топ сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, пикир алышуулардын талкуунун жыйынтыгында бир топ документтерге кол коюлду. Өзбекстан эми биздин коңшу өнөктөш мамлекетибиз, стратегиялык жактан канча жылдардан бери кошуна болуп бири-бирибизге жардам беришип, эр шаркак мамлекет десек болот. Ана мына ошол өңүттө биздин мамлекетибиздин пайдасы үчүн бир топ маселелерди чечип алганга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Өзбекстан Республикасынын президенти урматтуу Шавкат Миромонович Мирзиёев дагы абдан бир өзүнүн сөздөрүндө кыргыз элине болгон өзүнүн боордоштук сезимин, кыргыз мамлекетине болгон өзүнүн мындай ак жүрөгү менен айткан ойлору бизди абдан кубандырды. Колунан келишинче бардык тармактарга мындай жардам бергенге, ошол тармактар менен пикир алышуунун аянтчасын түзүп бергенге аракет кылып, сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө ошо министрлердин, областтын жетекчилеринин дагы пикирлерин угуп, ошол багыт боюнча мындай конкреттүү тапшырмаларды берди. Биздин маданий кызматташтык боюнча айта турган болсок, биз 3 документке кол коюштук. Биринчи бул маданият багыты боюнча, экинчи спорт, үчүнчү жаштар саясаты боюнча. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы өзүнүн сөзүндө баса белгилеп кетти. Бул мамлекеттер арасында, элдер арасындагы байланышты чыңдай турган бул маданий кызматташтык, маданий гуманитардык кызматташтык жөнүндө абдан бир өзүнүн олуттуу ойлорун айтып өттү. Анан Шавкат Миромонович айтты, эки элди бул маданият менен биз жакындатабыз, алмырсактан жакын элбиз. Ошол маданият боюнча бизде маселе жок деди. Кайсыл учур болбосун, кандай мезгил болбосун силерди тосуп алганга, күтүп алганга, эки мамлекеттин маданий алакасын жакшыртышына биз өзүбүз кызыктарбыз деп. Биз маданият министрлиги менен 3 жылдык план иштеп чыктык эле. Буга чейин өзүбүздүн биздин маданият министрлиги менен Өзбекстан маданият министринин ортосунда келишим бар, макулдашуу бар. Ошол макулдашуунун ишке ашыруу максатында 3 жылдык план түзгөнбүз. Ал пландын алкагында ушул кинофестивалдарды өткөрүү, музыкалык фестивалдар, театр фестивалдарын өткөрүү, биргелешип спектакль алып чыгуу, көркөм тасма жаратуу
жана бири менен тажрыйба алмашуу сыяктуу абдан бир жакшы максаттар менен план түзүлдү эле. Биздин планыбыз боюнча 2022 жылы Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтмөк. 23 жылы Кыргызстандын Өзбекстандагы маданият күндөрү өтмөк. Бирок Шавкат Мирзиёев 23 жылды күтпөстөн быйыл эле келгиле, 21 жылы эле сиздерди тосуп алганга даярбыз деп бизди чакырды. Биз азыр даярданып атабыз, ошол маданият күндөрүн өткөрөлү деп. Андан сырткары биздин могу чыгармачылык коллективдерибиз көп жылдан бери мисалы опера жана балет театры эч жакка чыга элек. Ошондой Кыргыз Улуттук академиялык драма театры сыяктуу чоң-чоң коллективдерибизди Өзбекстандын чоң-чоң шаарларына кыдырталы деген оюбуз бар. Андан сырткары Өзбекстан менен чектеш 3 област менен Өзбекстандын 3 областы Андижан, Фаргана, Наманган областтары менен биздин Ош, Жалал Абад, Баткен областтарынын ортосунда дагы кызматташуу боюнча көп макулдашуулар жүрдү. Ушунун алкагында биз Ош областтык филармониясын, Жалал Абад областтык филармониясын, Ош драма театрын, Ош кыргыз драма театрын, Ош өзбек драма театрын, Жалал Абад, Баткен драма театрларындагы ушу Өзбекстандын областтарына, район айылдарына чыгармачылык сапар менен жөнөтөлү деп турабыз. Жакшы экен. Биз ошол Кыргызстан Өзбекстан кызматташтыгы жөнүндө сөз кылганда сөзсүз мындай эки элдин ортосундагы алака катыш, мамиле илгертен бери тарыхта белгилүү болгон мындай бир туугандык мамилелер сөзсүз эске түшөт. Анан ушул сүйлөшүүлөрдө дагы айтылып атат. Жана биздин Кыргызстанда жашаган өзбек улутундагы элдердин биздин Кыргызстандын кыргыз эл Өзбекстанда жашаган кыргыздардын мындай бир ошол өлкөгө ылайыкташып, ошол өлкөнүн мындай бир жакшы шарттарын пайдаланып жашоосу, андан сырткары жана билим алуу жаатында сиз маданий бир топ мамилелерди айтып кетпедиңизби? Кыргызстандагы окуу жайларда өзбекстандык студенттердин санын көбөйтүү, Өзбекстандагы окуу жайларда кыргызстандык студенттердин санын көбөйтүү деген. Андан сырткары дагы жана окумуштуулар ортосунда, илимий чөйрөдө, маданий чөйрөдө бир топ кызматташтыктар болуп келген да буга чейин. Эми андан ары өнүктүрүүгө бир топ бир маанилүү сүйлөшүүлөр болгон экен да. Ооба. Туура айтып атасыз. Биз Өзбекстандын маданият министри, Өзбекстандын эл артисти Озотбек Назарбеков менен абдан кеңири пикир алыштык. Пикир алышуунун алкагында сиз айтып кеткендей бир топ жакшы сүйлөшүүлөр болду. Биринчи сүйлөшүүбүз ошол Өзбекстанда бир топ биздин кыргыз боордошторубуз жашайт. Озотбек Назарбеков айтты, ушулар өздөрүнүн маданиятын унутпаса, ушул Өзбекстанда жашаган кыргыздардын ичинен мындай өнөргө шыктуулар, комуз четкендер, ушу улуттук аспапты ойногондор, улуттук өзөгүн билгендер мындай жок болуп баратат. Ошол боюнча сиздер ушу Өзбекстандагы музыкалык мектептерге, ушу кыргыз айылдар жайгашкан мектептерге адистерди жиберсеңер, ушу балдарды окутса, комуз үйрөтсө деген бир жакшы сунушун айтты. Мен муну абдан колдодум. Биздин Өзбекстандын көп областтарынан кыргыздар келип жолугушту. Көп экен, бирок чын эле ошол өзүбүздүн улуттук маданиятыбызды көтөрүп чыккан улуттук маданиятыбызды мындай бир аркалаган жаштар, өнөрлүүлөр азайып баратып турду. Ошол боюнча дагы атайын окутуу маселеси каралды. Анан биздеги Кыргызстандагы бул өзбек улутундагылардын эң бир маданият борбору бул Бабур атындагы Өзбек музыкалык академиялык драма театры. Анан ушул Бабур театрын Шавкат Миромонович айтты, толугу менен биз капиталдык ремонттон өткөрүп жардам берели. Бул ошол эки өлкөнүн ортосундагы мындай көпүрө болуп атат. Ошондуктан быйыл 100 жыл болуп атыптыр театрдын ачылганына деп. Биз чын айтканда бул театрдын 100 жылдыгын белгилейли деп турганбыз. Анан ошо эки өлкөнүн маданият министрлери дагы ошол жерден бир театрдын 100 жылдыгын белгилейли деген дагы бир сүйлөшүү жүргүздүк. Андан сырткары Өзбекстан биздин көптөгөн искусствонун адамдарын тарбиялап берген. Мына Болот Миңжилкыев дүйнөнү дүңгүрөткөн атактуучубуз Ташкент консерваториясын бүтүргөн. Мына биздин Советбек Жумадылов баштаган Болот Бейшеналиев, Тактөбө Турсунбаева, Имаш Эшимбеков, Күнболот Тосунбаев, Гүлшара Дулатова, кийинки эле Замир Соромбаев, Халича Сейдалиева, Шайгүл Алсеитова, Тынар Абдыразаева, ушулардын баары Ташкенттеги Островский атындагы театралдык институтта бүтүшкөн да. Анан кийин бул жерден байланышыбыз үзүлүп кетти кийинки жылдары.
Анан бизде могул маданият жагынан муктаж болгон адистиктерибиз бар. Мисалы ушул эле театр таануучулар, театр режиссерлору, дирижерлор, могул реставраторлор биздин тарыхый эстеликтерди оңдоп түзүү боюнча, музыкалык аспаптарды оңдой турган инструменталисттер, ошону усталар. Андан сырткары бизде айрым музыкалык аспапта ойногондорду окута турган адистиктер жок болуп калды. Мисалы симфониялык оркестр үчүн арфа. Арфа деген бул эң чоң музыкалык аспап, аны ойной турганды окута турган адис жок калды. Ошону Ташкент консерваториясынан окутуп алалы деген ушундай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Өзбекстан биздин мамлекетке 100 студентке акысыз билим алганга квота берди билим берүү министрлигине. Ошонун бир чакан бир бөлүгүн, кайсы бир бөлүгүн маданият тармагына пайдаланалы деп биз суранып ошондо киргизип атабыз. Эгер ал адистерибизди окутуп алсак, бул дагы биз үчүн чоң отуш болот. Мындан сырткары биз спорт тармагы боюнча меморандумга кол коюштук. Биздин чоң спорттун ири түрлөрү боюнча бири-бирибиз менен кызматташтык жүргүзүү, тажрыйба алмашуу, чоң эл аралык ушундай мамлекет аралык мелдештерди уюштуруу сыяктуу меморандумга кол койдук. Андан сырткары жаштар саясаты боюнча ушул жаштардын экономикада болобу, маданиятта болобу, бизнесте болобу, ушу демилгелүү жаштарды колдоо, анан бири-биринен өрнөк алуу максатында дагы атайын план иштеп чыгып программага кол коюштук. Кайрат Улжубаевич, мына Кыргызстан, Өзбекстан менен кызматташууда бардык багыттар боюнча терең кызматташып, ортодо баягы жылуу маанайда көптөгөн диалогдор, макулдашуулар болду. Ушул маданият тармагын ала турган болсок, сиз кайсыларды баса берели айтат элеңиз? Өзбекстандан аларыбыз кайсы, биздин аларга баягы үлгү кылып берерибиз кайсы? Эми маданият өзү табиятынан бири-биринен өрнөк алып, бири-биринен тажрыйба алмашып, ошентип өнүгө турган искусство. Адабият дагы, маданият дагы ошондой таасирдин, агымдын, мындай бири-бирине болгон күчтүү жаралган чыгармачылыктын таасиринен толукталуу өнүгүп өсүп отурат да. Биз дагы алмастактан өзбек адабияты менен кыргыз адабияты, өзбек маданияты менен кыргыз маданияты бири-бирине таасирин тийгизип, бири-бирине мындай бир чоң көмөгүн көрсөтүп келген. Ошол эле чыгыштын улуу акындары, мына Өзбекстанда жашаган, Навои баш болгон мыкты чыгыштын залкар акындарынын биздин поэзияга кантип таасири болбосун. Айбек баштаган укмуш жазуучулары булардын, анан булар дагы өздөрүнүн сөзүндө абдан биздин акындардын чыгармачылыгын жакшы билишет экен. Билгендиги ушу Шавкат Миромонович 2-3 жолу Алы Токонбаевдин ушул жазган ырларына, Алыкул Осмоновдун жазган ырларына, Чыңгыз Айтматовдун айткан сөздөрүнө цитата келтирип айтып отурду. Андан сырткары көптөгөн биздин чыгармаларыбыз дагы өзбек тилине которулган. Эми биз Өзбекстандан жогоруда айтып кеттим, бул көп мектеп бизде Өзбекстандан алганыбыз чың ушул кинематография боюнча, театр боюнча, музыка боюнча. Советтер Союзунун учурунда Өзбекстан ушул Борбордук Орто Азиядагы ушул искусствону тарбиялай турган өзүнчө бир чоң мектепке айландырган Ташкентти. Айрыкча ушу Островский атындагы институтта эң күчтүү мыкты театрдын адистери сабак берген. Ошол школа азыр деле бар. Мына ушул жагынан биз тажрыйба алмашуу, чыгармачылык мындай бир потенциалын өстүрүү максатында кызматташсак болот. Булардын театр искусствосу дагы, кино искусствосу дагы өзүнүн жогорку деңгээлинде турат. Бул жагынан дагы биз бири-бирибизден тажрыйба алмашыбыз керек. Өзбекстан тараптагы биздин театрларыбызга абдан жогору баасын берет. Кыргыз театрларынын актерлорунун мындай дарамети күчтүү деп дайым баа беришет. Биз дагы буюрса өзүбүздүн деңгээлибиз менен, күчүбүз менен ал тарапка дагы кыргыз театрынын, кыргыз актерлук өнөрүнүн, кыргыз киносунун жана маданиятыбыздын бардык түрлөрүнүн үлгүсүн бири-бирибизге көргөзсөк, эки жака тең пайда болот. Кайрат Олжобаевич, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ушул жолку сапарда мисалы президент менен жолугушуп, жанагындай маанилүү сүйлөшүүлөр болду. Андан кийин ушул Өзбекстандын парламенттин башчылары менен, кош парламенттин башчылары менен, Танзила Нарбаева менен, Нурдинжан Исмаилов менен жолугушту. Ушундай бир жогорку деңгээлдеги мамлекет
мамлекеттик деңгээлдеги жолугушуулар, сүйлөшүүлөр албетте эки өлкөгө тең өзүнүн жакшы жагын берет. Анан ар бир өлкөнүн өзүнүн кызыкчылыгы болот да. Бизде жаңы шайланган президент барды. Октябрдагы бийлик алмашуу болду. Аны бүт дүйнө жүзү, Өзбекстан эле эмес, дүйнө жүзү карап турду. Анан сиз өкмөт мүчөсүсүз, расмий сапардын делегациянын мүчөсү, сизге деле байкалды болуш керек. Мындай мамиле кандай болду? Ошол жогорку деңгээлдеги жетекчилер кандай кабыл алды? Биздин жаңы багыттагы аракеттерди кандай баалап жатышат? Мамиле абдан жакшы мамиле болду. Мына биз аэропорттон түшкөндөн тартып, мына премьер-министр Абдулла Арипов өзү тосуп алып, ошондон тарта баардык сүйлөшүүлөр жылуу маанайда өттү. Анан биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич мына Россияга болгон иш сапарында дагы, Казакстанга дагы, Өзбекстанда дагы колунан келишинче ошо биздин жүйөлүү маселелерибизди чечип калганга, ошол тарапка байланыштуу, мисалы үчүн инвестиция тартканга, экономикалык жактан өзүбүзгө мындай жардам болгондого, айрыкча Өзбекстан менен энергетика тармагында чек ара маселеси боюнча бир топ олуттуу маселелерди абдан курч коюп, мындай бир Кыргызстандын пайдасы үчүн көп маселелерди абдан мындай бир жакшы маанайда чечип алды. Бул жагынан биздин президентибиздин дагы абдан моундай дипломатиялык мамиледе маселени так жана мындай бир туура коюп, анан ушул ар бир коюлган маселе жоопсуз калган жок да. Ар бир коюлган маселеге ушундай бир жакшы маанай менен тосулуп атты. Мына Шавкат Миромонович менен абдан мындай бир кеңири масштабта болду. Мисалы үчүн жана тар чөйрөдө жолугушуу, анан кең чөйрөдө жолугушуунун экөөндө тең негизинен мурдагы расмий сапарларда эки мамлекеттин президенттери гана сүйлөп, калган делегация мүчөлөрү катышып гана тим болчу да. А бул жолу эки президент тең ошондой мүмкүнчүлүк берди. Эки мамлекеттердин министрлери бири-бири менен пикир алмашканга, губернаторлор, областын жетекчилери бири-бири менен пикир алмашканга, ошол жерде президенттердин көзүнчө айрым маселелерди талкуулап, президенттердин катышуусу менен чечип алганга, бул абдан чоң мүмкүнчүлүк болду. Канча жылдап чечилбей келген маселелер чечилди, чынын айтканда. Ошол жерден эки президенттин көзүнчө абдан жүйөлүү маселелер айтылып, жүйөлүү маселелер коюлуп, анан ошолор мындай чечилип аткандыгы бизди абдан кубандырып атты. Мунун баардыгы ошо эки мамлекеттин пайдасы үчүн болсо болду, жакшы да, пайдасы үчүн болуп атты да. Мисалы үчүн ушу Казакстандын президенти Касым-Жомарт Кемелұлы Токаев деле, Өзбекстандын президенти Шавкат Миромонович деле ушу айтып атты, биз кошуна мамлекет болгондон кийин, ал мустактан ынтымакта жашап келгенден кийин мындан ары дагы биз ошол ынтымакты улантып, бири-бирибизди колдоп, туугандык, боордоштук сезим менен мындай бири-бирибизге жардам берсек деген демирге болот. Эми элибиз ал мустактан эл менен эл болгондо баягы биз Манаста дагы бар канчалаган улуттарды Айкөл Манас кучагына батырып, ошондой айкөлдүк менен, боордоштук менен жашаган элбиз. Анан коңшу мамлекеттер менен, биз менен дипломатиялык өнөктөш мамлекеттер менен биз мындай мамиледе болушубуз шарт. Анын үстүнө коңшу болуп аткандан кийин чек арабыз бир болуп атат, базарыбыз бир болуп атат, мазарыбыз бир болуп атат. Көп жерлерден биз байланышыбыз чоң болуп атат да. Ошон үчүн биз бул жагынан абдан бир кызматташуубуз терең болуш керек. Анан Шавкат Миромонович айтып кетти, бул эки элдин маданиятын, достугун мындан арттыра турган, мындан да жакшырта турган бул маданият депчи. Анан мына Өзбекстандын таланттары биз барганда, ошо өнөр тартуулаганда, кыргыздын бир топ мыктылардын баарын өзбек тилине, өзбек ырчылары кыргыз тилин ырдашты, кыргыз тилинде. Ал тургай кыргыз бийлерине чейин улуттук кийимдерин кийип алышып, кыргыздын кийимин кийип алып бийлешти. Ушундай бир жылуу маанай түзүп беришти. Анан биздин бир топ чыгармачыл инсандардын китептери өзбек тилине которулуп атыптыр. Ошол эле Айтматовдун чыгармалары Мирзиёевдин Демиргеси менен Өзбекстандын бардык театрларына коюлуптур. Өзбек тилинде бардык чыгармаларынын томдугу чыгыптыр. Ошол эле Манастын томдугу чыгыптыр. Жакында эле Бексултан Жакиевдин кысылган варианты дагы өзбек тилине которулуп, ал дагы Өзбекстандын элине кеңири таратылып атыптыр. Жакшы экен. Расул, азыр бизде угарман бар экен байланышта. Кабыл алалы, суроону угалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Келе жаткан Норус майрамыңыздар менен. Кайрат мырза, бул чынын айтканда өзү Мирзиёев келгенден бери бизге Кыргызстан мамлекеттер кыргыздарга мамилеси өтө жакшы десем мен жаңылышпайм да. Мына мисалы өзүңүз билсеңиз Орто Токойдо, мурда Каримов маалында милициялар коргоп турганда,
бул келер мели алып салды дагы аны жоюп туруп бизге суу берсеңер болду деп туруп мына биринчиден. Экинчиден мисалы Манас айылын мисал келтирип кетейин. Ошода кыргыздар жашайт да туурабы? Ооба. Карачы 45 күндө көрсөтүп койду. Иштейм деген адам ушинтип иштеп койду экен да. Кыргыздардын бүт шарттын колунан келгенин жашап берип койду. Бизге кылган мамилеси. Биздин кыргыздардын жарандарыбыз көп ал жерде 500 миңден ашык. Ооба. Анан кийин ошол жерде мына биринчи жолу кыргыздардын айылынан биздин айылдардан депутат болду го. Жогорку мажлиске. Бул деле болгон жакшыны жакшы деп айтышыбыз керек да. Ооба. Анан мурда экономика баягы торговый экономический эмеси бар институт көптөгөн биз соода боюнча. Анан мына сиз айтып турдайбы, Татыбек Турсуналиев ошол эле Светбек Жумадылов ушулардын баары ошол жерде бүтүп келишкен. Ташкентке окуу жайды. Керек болсо Исхак Разаков да ошол жакта окуп ушундай даражага жеткен да. Биз тарыхыбыз дагы бир, анан базарыбыз бир деген айтмакчымын да. Анан мына жакында кишиге барган мен мындай айтып коюшум керек, 3 айдын ичинде чек ара маселеси чечилет деген бул дагы жакшы нерсе. Кудай буюрса чечилиш керек. Себеби өзүңүз билесиз, ал жерде Гасабай, Алабукада Көк таш, анан Бушул Унгар тоонун деле албайм деди. Бул деле эң башкысы биз коңшулар менен алыскы туугандан жакын коңшу деген сөздү айтмакчымын да. Биз ынтымак болушубуз керек. Себеби бизге билинбеген мен Кайрат мырза. Биз борбордо турганыбыз менен ошол жерде чек ара жайгашкан элдер соода сатык ошентип турмуш өткөрүшөт. Борборго келбей. Бул дагы ошол деп иштеп койгон туура да. Себеби жол коридор эмелерин ачып берсе, эки жактан тең соода сатыктарын. Ошол өздөрүнүн турмушун кыла беришет. Биз бирибизге бирибиз көз карандыбыз. Мисалы Өзбекстанга мисалы картошка алып атат, башка алып атат. Биздин продукцияларды ошого өткөрүп турсак, алып турсак деле жакшы нерсе да. Эң башкысы буларда деле карап көрүп атасыз, өзүңүздөр булар Евразияске деле кирген жок. Мындай бажы биримден. Бирок экономикасы бизге караганда Орто Азияда эң күчтүү экономикасы күчтүү болуп атпайбы? Ооба. Булдан моюнга аш керек. Ошондуктан мен айтар дегеним, бул президенттин бизге болгон көз карашы жакшы. Анан мен айтышым керек ушундай маселе көтөрүлбөдү. Мына мурда Лейлекке Баткенге ушу авто жол унаасы менен барчу эле. Мен да барганмын да. Жакыныраак да Ташкент менен кирип барса жакыныраак болот эле. Ушул эртелик эштер болуп калабы деген үмүт. Бирок биз сиз айтмакчы, эң башкысы ушуну карап отурбай, ошо жергиликтүү областтын губернаторлору, райондун акимдери, айыл өкмөттөр башып чек ара жакын жайгашкан элдер менен ынтымакта кандай бир иш-чаралар өткөрүп турушубуз керек. Сөзсүз түрдө, туурабы? Ошондо гана ынтымак болобуз. Анан борбордо качан айтат дешин кереги жок. Себеби алар күн сайын чек ара маселеси, башка маселеси күн сайын болуп атат да. Ынтымакташтууну чек арадан деле ошолор менен биргелешип, айыл өкмөттү кандай бир ырдуу кечелерди, фестивалдарды бир мындай ынтымакка келүү иштерин жүргүзүп турушубуз керек деп ойлойм да. Ошондуктан мен ойлойм бул чынында эле мен президенттин барганын колдодум. Анан Мирзиёевдин чынында бизге болгон мамилеси өтө эле жакшы. Мен ойлойм бул 3 айда маселе чечилет деген нерсе азыр көптүр эми Кудай көрсөтөт, бирок бул жакшы нишан да. Бул да жакшы нерсе. Жакшы убакыттын белгиси. Кайрат Олжобаевич, мына Жылдызбек Турганов деген биздин активдүү угарманыбыз абдан жакшы маселени козгоду. Мына албетте баягы эки мамлекеттин ортосунда көйгөйлөр да бар да. Ошол эле чек ара маселеси, ошол эле өткөн 90-жылдагы, 2010-жылдагы окуялар, анан айрымдар ойлошу мүмкүн ушунун баарын эстен чыгарып эле ушундай бир жакшы алакка катыш жөнүндө айтып атышат депчи. Тескерисинче ушундай жакшы мамиле маданий гуманитардык айрыкча өз ара кызматташуу бул ошондой окуяларды алдын алууга шарт түзөт да. Кайрат Олжобаевич. Ооба. Абдан туура айтып атат биздин угарманыбыз дагы. Чын айтканда бул жагынан биз дагы күбө болдук. Бир топ ошо кыргыз диаспораларынын ошол жакта жашаган өкүлдөрү келип отурду. Ошол Манас айылынан келишиптир, аксакалдарыбыз, жанагы башка калпак кийген, элечек кийгендер, ошолордун баардыгы Өзбекстандын президентине абдан ыраазычылыгын айтып атышты. Ошо бизге абдан көңүл бөлгөнүңүзгө, бизге ушундай шарт түзүп бергениңизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан жанагы сунуш деле жакшы да, бизге берилгенче булардын маданиятын өстүрөлү деп, ошол жерден улуттук кийимиңерди кийип келгиле дептир. Баары элечек кийип, ак калпак кийип отурушту. Анан биз дагы ошо буюрса маданият жагынан Өзбекстанда кыргыздарга былтыр бир топ китептерди бергенбиз. Биз атайын маданият министрлиги тарабынан быйыл дагы ушул музыкалык аспаптарды, анан ушул окута турган педагогдорду ушул багыт боюнча сүйлөшөлү деп атам. Анан жогоруда айтып кетти, чын эле биздин 3 областтын жетекчилигине абдан катуу тапшырма берилди. Ошол бири-бири менен Өзбекстандын чектеш областтары менен бири-бири менен абдан тыгыз кызматташта, достук мамиледе болуп, маселени ошо жеринен чечип, абдан мындай 10 күн сайын маалымат берип турасыңар деген тапшырма берилди. Кандай иш жасап атасыңар, эмне кылып атасыңар деген өңүттө эки жака тең жоопту кылып, эки өлкөнүн вице-премьер министрлерине жоопту кылышты. Ушулар маалымат алып эки өлкөнүн президентине
маалымат берип турмай болду. Биз келгенде дагы Садыр Нуркожоевич атайын чогулуш өткөрүп, ар бир жетекчиге ошол сүйлөшүүлөр боюнча абдан бир тыгыз иш алып баруу боюнча, тез арада ишке ашыруу боюнча тапшырмаларды берди. Мына фестиваль жөнүндө айтып калды биздин угарманыбыз. Ушу Баткен областында биз ушул 25 апрель салттуу музыка күнүндө салттуу музыка жумалыгын жана достук фестивалын уюштуралы деп турабыз. Ошо Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан арасында бир ошо чектеш жашаган аймактардын, улуттардын бир достугун арттыруу максатында бир маданий иш-чара өткөрөбүз. Кайрат Олжубаевич, дагы бир орчундуу маселе мына ошол Өзбекстанда жашаган кыргыздардын эне тилин, маданиятын сактоодо, каада салттарын өнүктүрүүдө мындай олуттуу кам көрүүдө. Бул тарапта сиздер дагы, биздин өкмөт дагы жоопкер болуш керек. Алдыда мына ошол Өзбекстанда жашаган кыргыздар тууралуу биздин угармандарыбыз дагы айтып жатат. Аларга мындай олуттуу кам көрүү багытында өзүңүз айтып атасыз, мына китептер, музыкалык аспаптар белекке берилип атат деп. Бирок иш жүзүндө алар канчалык кыргыз тилин сактап жатышат, биздин маданиятыбызды, каада салтыбызды сактап жатышат? Бул багытта кандайдыр бир программалар, аракеттер болобу? Ошону аракет кылыш үчүн жанагы демилге кылып атышат да, жанагы музыкалык мектептерге атайын бөлүм ачсак депчи. Эми биздин өзүбүздүн тилибиз негизи бат бурулат да. Анан ал эмес Ош Жалал Абад областында өзбек аралашкан элдерде деле тилибизде айырмачылык сезилип турат. Эми албетте алар дагы кыргыз тилин сактап сүйлөшөт экен, бирок баары бир ошол жерде аралашкандан кийин баягы диалекти деген бар. Бирок мага сүйүндүргөнү ушул убакка чейин кыргыз руху жүрөгүндө жүргөндүгү. Ушу кыргыздын жан дүйнөсү менен башына калпагын кийип, ага эле чейин кийип, мен кыргызмын деп жүргөндүгүнүн өзү бизди абдан кубандырды. Ошол жерде Шапкат Миромонович ошо 5-6 өкүлгө сөз дагы берди биздин бир жолугушубузда. Абдан бир жылуу жүрөктөн чыккан сөздөрүн айтып атышты. Биз эми ошол жанагы чыгармачылык сапарларды уюштурганда ошол кыргыз айылдарына дагы кыргыз спектакльдерин, концерттерин алып барып, ушу маданий агартуучулук жактан дагы тейлеп, булардын жан дүйнөсүнө дагы азык берип кетүү жагын ойлонушубуз керек. Өзбекстан президенти айтты, ар бир айылга чейин баргыла депчи. Ошо айылга чейин биз графигин түзүп, Өзбекстандын маданият министрлиги менен сүйлөшүп, мына Ош кыргыз драма театрында абдан мыкты спектакльдерибиз бар. Ушу улуттук Ильонгода, Жалал Абад театрында, Баткен театрында, биздин Кыргыз улуттук академиялык драма театрда ушулардын спектакльдерин көрүшсө, концерттерин угушса, бул дагы ошол адамдардын жан дүйнөсүн агартууга, тазартууга жана достук мамилени чыңдоого чоң өбөлгө болот. Биздин губернаторлор дагы барды, демек алар дагы ошол аймактар менен өз ара кызматташтыкты жөнгө салууга аракет кылат болуш керек, Бизде угарман бар экен, Кайрат Олжобаевич. Кабыл алып коелу, угарман бар экен. Урматтуу радио угарман, сиз эфирдесиз. Алло. Биз сизди угуп жатабыз, суроо. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кайрат Олжобаевич. Канчардан чыгып атам Каныбек Мырзаханов. Мына маданият жөнүндө айтканда, ушу биздин артисттерибизди өзүңүз билесиз, мына сулуулуктун символу Татуу Турсунбаевди ошо Ташкентте окуган. Нурхан Турсунбаев. Мына азыркы жакшынакай биздин артисткалардан Ашел Трудалиева. Угуп атасыз да? Ооба. Мына ушулар деле мына ностальгия болгон болуш керек да. Ушулар бир ошо жанагы маданият ишмерлер ошол жака барып калса, гастрол кылышкан ошо артисттер да барса, удуу муунда ушулар менен бирге окуган, ошол совет мезгилинде окуган да бизге мындай жакшы мамиле кылууга мындай өздөрүнүн салымын кошот эле. Себеби дегенде бул мындай практика бар да, эсиңиздеби? 90-жылдары бизде абдан бир жаман иштер болгондо Чыңгыз Төрөкулович Айтматов ушу улуу муундардын, өзбектердин, залкарлардын пайдаланганда бизде ушундай кылсак жакшы болот. Татуу Турсунбаеваны студент болуп жүргөн убакта өкмөттүк жана андай правительственный концерттерге катышкан экен да. Значит, Татуу Турсунбаеваны Өзбекстанда да билишет болуш керек. Ушуларды пайдалансак жакшы болот эле. Рахмат. Туура. Сиз айтып кеткендей, биздин бир топ таланттарыбызды тарбиялап берген, ушул Островский атындагы театр жана кино институту, биздин Ташкент консерваториясы, буларды ошол студент мезгилинен тартып өстүргөн, ошол эле Гүлшара эжелерибиз, Советбек Жумадыловдор ошо Ташкентте окуп жүргөн кезинде эле Ташкент киностудиясынын булар тажрыйба алмашуудан өтүп, чоң театрларды көрүп, ошол жерде алгачкы чыгармачылыгы башталган. Ошол эле биздин эл артистибиз Турсун Нуралиев да ошо Ташкентте окуп жүргөндө Өзбек фильм киностудиясында иштеген. Таттуу эжени дагы ошол кезде эле концерттерге чыгычу деп мына Нурхан Турсунбаев агайыбыз эскерип калат. Ал киши да ошо
Нуркан агай да Ташкентте окуган. Анан мындай практиканы буюрса биз жогоруда жана билим берүүнүн алкагында улантабыз. Анткени биздин балдарыбыз эки жактан билим алып, эки жактан тажрыйбасын өстүрүп келсе, бул биз үчүн дагы чоң жеңиш. Эми бир угарманды кабыл алып коелу, анан өзүбүздүн суроолорду берели. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Арбаңыздар, мен Бишкектен эсен. Кутмантаңыз менен сизди угуп жатабыз. Суроо барбы? Суроо мындай да. Талайгүл баяттан бери 2 жолу сурап жиберди, бизди кандай маанайда кабыл алды деп. Менимче ошол өз коңшу мамлекетке болгон ушул 3-чү визит болду. Бул өтө ийгиликтүү, өтө жакшы маанайда, жакшы мындай айтканда жыйынтыгы менен бүттү деп жөнөкөй элдерди ойлоп атабыз. Себеп дегенде бир эле белгиси ошол аэропорттон өкмөтүнүн башчысы келип өзү тосуп алганы. Бул тоже бир нерсени билгизет да, ким дипломатияны башканы түшүнгөн адамдарга. Бул биринчиден. Экинчиден эми баягы ар нерсенин бүгүнкүсүнүн эртеңкиси бар да. Бул Өзбекстан менен биз достук мамиледе, бир туугандык мамиледе жашаганга биз милдеттүүбүз. Себеп дегенде коңшу менен эч качан мындай талаш тартыш деген мамиле болбош керек. Мисалы үчүн Совет мезгилинде деле ошол жакта жашаган кыргыздардын өздөрүнүн коомдук бирикмеси бар болчу. Абрар Каримов деген киши, ал өзү Жизактык болот. Жогорку Советтин өздөрүнүн Олий Мажлисте кандай айтылат, ошону депутат болуп жүргөн. Мен ошо Жизак бар, ошо кишинин үйүндө болгон болчу. Балдары кыргызча сүйлөгөндө мен ошондо көзүмөн жаш чыгып кеткен да, анда 80-жылдар болчу. Мен эмнеге айтып атам? Себеп дегенде бүгүнкү күндөгү ошол жактагы жашаган боордош кыргыздардын акыбалын биз бүгүн ойлогонго милдеттүүбүз. Биздин эгемендүүлүгүбүз ушуну менен бизди мындай жоопкерчиликке алып келет да. Себеп дегенде биз өзүбүздү эле ойлосок ал оңой нерсе. Биз башка жактагы кыргыздарды ойлогонго биз милдеттүүбүз да. Анан мен тилегим ушул да, тилегим ушул. Маданият бул эң негизги жакындашта турган бир нече айтканда кадам да. Ал жакта бүгүнкү биздин элчибиз ушул маданияттын өкүлү. Ошол кишиге чоң милдеттер жүктөлүш керек. Ал жөн эле жүрө бербестен. Бул биринчиден. Экинчиден, эми маданият министрлигинин милдети болбосо да ошол жакта жашаган кыргыздардын окутуу кыргыз тилинде. Бул өтө чоң көйгөй болуп жатат. Анын проблемалары өтө көп. Бүгүнкү уктуруун ал бул айтканга туура эмесирээк болуп калат. Себеп ал башка министерствого карайт. Алардын ари тамгасы башка болот, биздики башка болот, көйгөйлөр көп. Бирок ошолордун кыргыз тилинде билим алуусун тоже биз ойлогонго милдеттүүбүз да. Ылайым коңшу менен жакшы жашайлык. Ар бир жасаган кадамыбыз биз үчүн, элибиз үчүн жакшылыкты алып келе берсин. Рахмат. 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 Абдан жакшы пикир айтканыңыз үчүн. Чын айтканда, сиз айткандай бул маселелердин баарына көңүл бөлүшүбүз керек. Жана сиз айткандай кыргыз тили, кыргыз мектептерин ачуу боюнча дагы аякта иш бар экен. Ал эми биз жана маданият жагынан тейлөө боюнча тыгыз иш алып барабыз. Сиз айтып кеткен биздин Кыргызстандын Өзбекстандагы атайын жана толук ыйгарым укук элчиси Кыргыз Республикасынын эл элчиси Ибрагим Жунусов дагы бул багытта өзү абдан кызыктар. Ал боюнча дагы биз элчи менен кеңири пикир алыштык. Ушу маданий алакаларды жакшыртууга биздин элчилик дагы тыгыз иштеп бериш үчүн. Кайрат Олжубаевич, быйыл Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасы эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгилейт да. Эки мамлекеттин президенттери жолукканда дагы, тараптар билдирүү жасаганда дагы мына ушул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгилөөдө өзгөчө маани берүү, биргелешип жакшы бир ортодогу көп тармактуу алакаларды, ошол эле багытта, маданий багытта дагы алакаларды ушул 30 жылдык урматына дагы бекемдөө боюнча сөз болду. Кандай пландар, кандай ойлор, кандай дагы алда мерчимделген иштер бар ушул 30 жылдык урматына? Биз эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын өзгөчө өткөрүшүбүз керек. Бардык ушул Кыргызстан менен өнөктөш мамлекеттер, дипломатиялык карым-катнашта болгон мамлекеттер менен дагы бирге белгилейбиз. Бул өтө чоң, мындайча айтканда, мааниге ээ боло турган иш-чара. Бул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы деген бул оңой, мындайча айтканда, мааниси жагынан өтө терең. Биз бул багыт боюнча атайын иш-чаралардын планын түзүп чыкканбыз. Биз ушул эгемендүүлүктүн маанисин, баркын ар бир жаран туюп сезгендей акыбалга алып келишибиз керек. Бул эгемендүүлүккө жетпеген канча улуттар бар, канча элдер бар. Ушул биздин элибиздин бактысы, мындайча айткандачы.
ошону биз адабият жагынан да маданият жагынан дагы элге жеткирип бул багыт боюнча атайын маданий бир топ иш чараларды өткөрөбүз. Анан биздин ушу иш сапардын алкагында дагы биз өнөктөш мамлекеттер менен мына Россия менен Кыргызстандын эр шаркак жылын быйыл ушу жыйынтыктайбыз. Кудай буйруса ушу жай мезгилинде деп пландаштырып атабыз. Эки мамлекеттин өкмөт башчыларынын катышуусунда Ысык көлдө ушу эр шаркак жылынын жабылыш салтанатына даярданып атабыз. Россиянын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт быйыл. Бул жагынан кино күндөрүбүз өтөт. Бул боюнча дагы бизде мына Россия менен кызматташуубуз бар. Ал эми Казакстан менен Өзбекстан менен ушу эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата биргелешкен концерт коюуну пландаштырып сүйлөштүк. Кыргыз казак артисттеринин, искусство адамдарынын ушу эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган өнөр кечеси Казакстанда жана Кыргызстанда өтөт. Ошондой эле кыргыз өзбек өнөр адамдарынын эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган ушундай чоң программада концерттин өткөрүүнү Өзбекстан Республикасынын маданият министри Озотбек Ахматович Назарбеков менен дагы сүйлөштүм. Ал киши абдан колдоду. Кудай буйруса ушул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата дагы эки мамлекеттин биргелешкен таланттары чоң программада концерт беребиз. Бул концерт десе эле бул биринчиден албетте элди эс алдыруу, көңүлүн ачуу, бирок экинчи чоң мааниси бар да бул идеологиялык жактан элге руханий азык бере турган, элдин аң сезимин ойгото турган, элге дем бере турган, күч бере турган абалга алып келишибиз үчүн биз колубуздан келишинче ошол концерттердин чыгармачылык сапатын жакшыртканга, элге бир тарбиялык маани бергенге, ошо эгемендүүлүктүн, мамлекеттин баркын маанисин жүрөгү менен сезгенге алып келебиз. Бул багытта биз ошо биргелешкен концертти уюштуруп атабыз. Аны дагы ушул өткөрөбүз. Андан сырткары могул кино тармагында дагы бири-бирибиз менен ушундай тарбиялык мааниси бар кино күндөрүн дагы өткөрөбүз. Театр тармагында да ошондой. Булар Айтматовдун спектаклин Кызыл жоолук жалжалымды, Саманчынын жолун биргелешип ойноо деген долбоор сунушташты. Мен макул болдум. Мисалы үчүн Өзбек улуттук академиялык драма театрына кыргыз актерлору барып бир спектакльде, биздикилер кыргыз тилинде, алар өзбек тилинде, биздин спектакльге алар келип туруп эки тилде дагы ушундай бир спектакль ойноону дагы сунуш кылып атышат. Баягы биринчиден актерлор үчүн дагы тажрыйба алмашуу, экинчиден ошондой бир кызматташуунун дагы бир жолу да. Ошол жагынан дагы биз эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы боюнча бир топ иш чараларды ишке ашырабыз. Мына спорттук боюнча дагы атайын мелдештерди сүйлөшүп атабыз. Кандай бир турнир өткөрсөк, кандай бир спорттук иш чара өткөрсөк деп. Анан жаштарыбызды дагы бир башын бириктирип, мына Көчө эле Түрк кеңешинин башкы катчысы Багдат Амреев менен жолугуштум. Ал менен дагы сүйлөшкөндө ушу жалпы түрк дүйнөсүнүн маданият жагынан, руханий дүйнө жагынан башын бириктирүү боюнча иш-чараларды алып жүрүү, анан ушул түрк дүйнөсүнүн жаштарынын да бир форумун өткөрүү боюнча дагы пикир алмаштык. Бул дагы биздин жаштардын бири-бири менен тажрыйба алмашып, аң сезим өсүшүнө өбөлгө болот деп ойлойм. Кайрат Олжобаевич, бүгүнкү күндө өлкөдө баягы социалдык, экономикалык көйгөйлөр бар, аны жокко чыгара албайбыз. Бирок ошол эле учурда азыр өлкө башчысы президент Садыр Жапаров ушул маданиятка көбүрөөк көңүл бөлүп, элдин мындай бир жашоо турмушуна бир маданияттагы өзгөчө бир таасир тийгизе турганын белгилеп атпайбы? Алгачкы жарлыктарынын биринде жана адеп ахлак жана башка маселелерге байланышкан жарлыкты чыгарды. Демек биз ушул экономикалык көйгөйлөр менен отуруп калбай, ушул биз маданий турмушубуздагы дагы бир ийгиликтерди жарата берсек, бул экөө эр шаркак өлкөнүн андан аркы өнүгүү келечегине таасирин тийгизет деген сөз да. Албетте, мен өзүм маданият ишмери катарында, мен мына маданият министри болуудан сырткары өзүм маданият ишмеримин, драматургмун. Канча жылдан бери ушул маданияттын казанында келатабыз. Канча жыл ушул телерадио корпорацияда иштеп маданият тармагын чагылдырып келдик. Бул эми чын айтканда маданият ишмерлери үчүн Садыр Нуркожоевичтен ушу маданият тармагын колдоп, маданият тармагына көңүл бөлүп, өзүнүн сөзүндө баса белгилеп жаткандыгынын өзү бул биз үчүн абдан дем чоң күч. Мына Садыр Нуркожоевич биринчи эле өзүнүн кызматына расмий киришүү салтанатында абдан бир жакшы сөзүн айтып өттү. Өлкөнүн атагын чыгара турган бул маданият деп. Анан ушу ал тургай маданиятыбыздын ишмерлерин санап өттү. Башка анан бул үчүн биз үчүн абдан кубанычтуу болду.
Андан кийин мына опера жана балет театрына Гүлүпа Кондучалованын 100 жылдык мааракесине келип, маданият ишмерлери менен жолугушту. Өзүнүн абдан кеңири, абдан терең маанилүү сөзүн айтты. Бардык бийлик бутактарына тапшырмасын берди. Бул дагы биздин маданият ишмерлери үчүн кадимкидей канат байлатып, мындай дем күч берет. Анан мына улуттук филармонияга барды, эл ырчысы Эстебесовдун концертине. Анан ар бир чөт өлкөдөгү расмий сапардын алкагында маданият тармагына көңүл бөлүп атат. Чын айтканда бул маданият деген мамлекеттин идеологиясы, маданият деген эртеңки улуттун келечеги, маданият менен биз элди калыптандырсак, мына президенттин руханий өнүгүү боюнча жарлыгы чыкпадыбы? Ошону биз бала бакчадан тартып, ымыркай кезинен тартып, муунду, улутту тарбияласак, анда улуттун келечеги болот. Биз канча кылым эл катары сактап келгенибиздин бирден бир негизги себеби биз өзүбүздүн улуттук өзөгүбүз, улуттук көркөм дөөлөттөрүбүздү сактоо менен, манас баштаган өзүбүздүн руханий мурастарыбызды сактоо менен эл болуп келгенбиз. Тилибизди, дилибизди жоготпой келгенбиз. Ал эми азыркы ушул күндө биз экономика деп эле мындай бир материалдык кызыкчылыкты алдыга коюп алып, руханий кызыкчылык артка калса, жан дүйнөсү ачка эле эч убакта эчтекеге тойбойт. Пейил да кетет, бардык нерсе да кетет, ачкөздүк пайда болот. Анда биз мындай бир маданияттуу коомду түзө албайбыз да. Ошондуктан бул саясат абдан туура деп ойлойм. Биз ушул жагынан абдан маани беришибиз керек. Президентибиздин бир сөзү абдан мага жакты. Биз азыр өлкөнү саясий экономикалык кризистен алып чыгуу менен барабар руханий кризистен алып чыгышыбыз керек деди. Чын айтканда ушул кризистен алып чыгыш үчүн өзүбүз болгон аракетти жумшоо менен ушундай эл аралык кызматташтык аркылуу дагы, маданияттар арасында кызматташтык аркылуу Кыргызстандын өнүгүшүнө биз дагы өзүбүздүн руханий жактан салымыбызды кошобуз. Анткени экономиканын өсүшү, мамлекеттин өнүгүшү түздөн-түз ушул адамдын руханий адап акылактык өнүгүүсү, маданий моралдык баалуулуктарды сактоосу менен түздөн-түз байланыштуу эдеби. Бул багытта Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери дагы эки тараптуу мамилелерди чыңдоодо мына ошол сиз атап кеткен жаштар саясатын, анын ичинде өсүп келе жаткан муунду руханий адап акылактык жана укуктук жактан тарбиялоо, алардын таланттарын колдоо, умтулууларын коомдун кызыкчылыгына шайкеш келтирүү менен мындай колдоо иретинде дагы пикир алышкан экен да. Кайрат Олжобаевичке министр катары дагы бир чоң жүктөлдү. Өкмөттүн кайра жана түзүмдүн өзгөрүшү менен жаштар саясаты дагы маданиятка кошулуп атпайбы? Демек бир четинен баягы логикалык жактан да абдан көчө күнү Багдат Култаевич да айтып кетти, Түрк кеңешинин башкы катчысы. Силер мамлекеттин идеологиясын жүргүзө турган чоң министрликке айланып деген сөзү биз абдан таасирлентти. Чын айтканда маданият бул улуттун өзөгү, маалымат, коомдук аң сезимди, пикирди калыптандыра турган чоң тармак. Анан бул спорт улуттун саламаттыгына, дене тарбия маданиятын өстүрө турган чоң тармак. Анан жаштар саясаты келечегибиз, анан улуттар арасында ынтымак дагы бизге кошулду. Бул дагы чоң мамлекеттин бирден бир жүргүзгөн чоң саясаты. Биз ушул 4 багытты колубуздан келишинче өнүктүрүп алсак, анда кыргыз коомчулугу, кыргыз улутунун мындайча айтканда пикири, деңгээли дагы бир топ алдыга көтөрүлөт. Ошон үчүн биз бул тармакка бир өзгөчө маани беришибиз керек. Анан мына биз спорт дагы бизге кошулбадыбы? Чынын айтканда мамлекеттин атагын маданият менен спорт чыгарат. Айтматов кандай дүйнөгө таанытса, спорт тармагы да ушундай эл аралык чоң мелдештерде мамлекеттин желегин көтөрөт. Мамлекеттин желеги эки эле учурда көтөрүлөт экен. Президент чет өлкөгө барган учурда, анан биздин спортчуларыбыз эл аралык мелдеште алдыңкы орунду алган учурда. Бул өтө чоң сыймык. Ошол жерде гимн ойнолуп, желек көтөрүлгөн. Бул мамлекеттин атагын чыгарып атат. Ошондуктан биз спорт тармагы боюнча дагы быйыл бир топ иштерибиз бар. Мына алдыда дүйнөлүк олимпиада турат, ага даярдык көрүп атабыз, лицензиялар алынып атат. Мына 6 апрелде эл аралык бизде эме өткөн турат, спартакиада өткөн турат. Андан сырткары ушул биздин спорт тармагы боюнча эң чоң иш-чаралардын бири дүйнөлүк 4-чү көчмөндөр оюнуна дагы кызуу даярдыкта жүрүп көчү эле. Түрк кеңешинин башкы катчысы менен ушул маселелерди талкуулап алдык. Андан сырткары бир топ ушу дени сак улутту тарбиялаш үчүн биз ушу дене тарбиясын бала бакчадан баштап калыптандыруу, айылга чейин жеткирүү максатында дагы жанагы жарлыкты ишке ашыруу концепциясына киргизип атабыз. Бул багытта дагы биз ушул өңүттө тыгыз иш алып барабыз. Ал эми жаштар саясаты боюнча өтө иш көп. Мына бир кезде
Советтер Союзу эмне үчүн комсомол комитетин түзүп, жаштардын мектебин калыптандырган. Себеби алар да өзүнчө бир чоң мектептен даярдыктан өткөргөн да. Ошондой даярдыктан өткөрө турган коомдук уюмдардын, мамлекеттик уюмдардын башын бириктирип, жаштар саясаты боюнча биз бул багытта да абдан жигердүү иш алып барууга милдеттүүбүз. Мына биз программанын башында Кыргызстан Өзбекстан кызматташтыгы тууралуу сөз баштаганбыз. Канча бир маданият тармагындагы маанилүү иштер жөнүндө сөз болду. Мына айтып атасыз, Россия менен кызматташтык, Казакстан менен кызматташтык. Ушулар бир жигердүү уланса, биринчиден, экинчиден жогоруда айтылгандай министрликтин тармактары да кеңейип атат. Ошол канча тармак сиздерге жүктөлүп атат. Анан ушул багытта сизге мындай суроо берейин деп турам да. Бизде мурда көп сын пикир айтылчу да, ошол эле маданият министрлигине жана башка жака. Анан ушул тармакта мындай көзгө көрүнгөн белгилүү инсандар, ушул багытта, ушул тармактарда эмгектенген биздин ага эжелер, ушулар менен кеңешип, сүйлөшүп, алардын ой пикирин угуп, анан ушул тармакты өнүктүрүүнүн бир концепцияларын же программасын иштеп чыгуу багытында министрликте аракеттер болуп атабы? Болуп атат. Бул жагынан биз азыр бир чоң программа иштеп чыктык. Маданиятты өнүктүрүү боюнча. Биз муну улуттук программа дейбизби, азыр референдум өткөндөн кийин буюрса алып чыгабыз. Мисалы үчүн Казакстанда мурунку президенти Нурсултан Назарбаевдин Руханий жаңыруу программасы маданияттын өнүгүшүнө бир топ эле жардамын тийгизди. Ошондой программалар биздин мамлекетибизде дагы болушу керек. Бул боюнча атайын маданият өнүктүрүүнүн программасын иштеп чыктык. Спорт өнүктүрүүнүн программасы боюнча дагы өзгөртүүлөрдү киргизип толуктап атабыз. Анан эң негизгиси жанагы руханий өнүгүү, адеп ахлак жана дене тарбиянын өнүгүүсү боюнча ошо жарлыкты ишке ашыруу боюнча азыр концепция иштеп чыгып, бул боюнча дагы атайын программа менен ошол билим берүү министрлиги менен биргеликте жана башка биздин тиешелүү министрликтер менен биргеликте ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлгөн. Бир топ жарандык уюмдардын, коомдордун жетекчилери да кирген. Ошол жерде дагы бир топ нерселерди мамлекетибиздин идеологиясына тиешелүү маселелердин баарын камтып алсак, бул жарлыктын мааниси абдан терең. Бул жөнүндө чыгып калбастан ошо коомду тарбиялоодогу бирден бир мындай бир негизги программа катарында ошол жарлыкты ишке ашыруунун жолдорун иштеп чыгышыбыз керек. Ошол жанагы биздин белгилүү адамдарды тартуу кандай болуп атат? Анткени мурда өзүңүз билесиз, ошол министрликте иштегендер эле же болбосо кайсы бир түзүмдө иштегендер өзү эле ичара кайнап эле анан мындай бир ой пикир, сунуштарды чогултуу, алардын мындай бир каалоо тилектерин кабыл алуу маселеси да өтө маанилүү болчу да. Биз баарын кошконго аракет кылдык. Маданияттын, искусствонун баардык тармактарынан, адабияттан, музыкадан, театрдан, кинодон, киноведтерди, искусствовед, театроведтерди, спорт тармагынан, жаштар саясатынан, билим берүү академиясынан, атайын концепция жазып жүргөн адистерден, эксперттерден, андан сырткары ушул багыт боюнча иш алып барып жүргөн бир топ биздин жарандык коомдор бар. Ошолордун дагы лидерлеринен аны ушу Кыргыздын улуттук өзөгү оңгусу боюнча пикир алышып жүргөн биздин атактуу инсандарыбыздан кошуп туруп атайын жумушчу топ түзгөнбүз. Анан бул концепция иштелип чыккандан кийин да коомдук талкууга коюп, башка элдердин дагы пикирин угабыз. Биз жана маданиятты өнүктүрүүнүн программасында жакын күндөрү биз маданият ишмерлерин алдына талкууга алып чыгалы деп атабыз. Жакшы экен. Мына убактыбыз да соңуна чыгып бара жатат. Расул сурооң жок болсо мен бир суроо берип коеюн. Кайрат Олжобаевич, биз маданият десе эле театр же болбосо маданият десе эле кино көрүү же башка эмес, маданият ар бир адамдын өзүнөн башталат деген сөз бар эмеспи? Туура, маданиятты ар бирине салым кошушубуз керек да. Маданияттын түшүнүгү кенен. Бул маданиятты биз экиге бөлүп карап жүрөбүз. Бул адеп маданияты, адамдын жүрүм туруму, буга баардыгы кирет. Адамдын кийингени, баскан турганы, жүргөн турганы бул адеп маданияты. Ал эми бизде көркөм өнөр маданияты бар, искусство. Бул адамдын көркөм өнөрү. Ошондуктан бул көркөм өнөр, искусство деген бул өзүнчө чоң тармак өнөрлүү. Калган адеп маданияты бул ар бир адамга тиешелүү, өзүнүн коомдо алып жүргөнү, сүйлөгөн сөзү, баскан турганы, мунун баары чоң маданият. Мунун баары алмустактан, бала кезден баштап калыптанган, тарбиядан болгон маданият. Демек, ар бирибиз ушул маданияттын өнүгүшүнө салым кошууга милдеттүүбүз, Расул?
туура. Ар бир адам маданияттуу болсо, өлкө дагы маданияттуу болот, маданияттуу өлкө өнүгөт. Мисалы үчүн маданият көп сүйлөнгөн өлкөдө өнүгүү бар деген дүйнөлүк ойчулдардын дагы айтканы бар. Ошондой өнүгүү болсун. Биздин Кыргызстанда да ошондой болсун деген ниетте жыйынтыктайлы. Эфирде жыйынтыктайлы анда урматтуу радио каармандар. Бүгүн студияда Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев Олжубаевич болду. Биз бүгүн кыргыз-өзбек маданий алакалары кызматташтыгынын жаңачылган барагында мына ушул эки мамлекеттин мындан аркы маданий тармактагы өнүгүүсү, жалпы эле бүгүнкү күндөгү маданияттын өнүгүүсү тууралуу, келечеги тууралуу сөз кылдык. Урматтуу радио каармандар, анда биз студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын өкмөт мүчөсү, министр Кайрат Олжубаевичке ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Рахмат. Урматтуу радио каармандар, маданият жалпы маданият тармагына байланышкан ушул маекти сиздер Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот, кааласаңыздар. Биз сиздер менен коштошобуз. Программаны Расул Багышбаев жана мен Талайгүл Чабдарова алып бардык. Саламатта калыңыздар.